Теңиз бөлтүрөк. Кечээ эле алтындын биринчи партиясын 29 миллион долларга саттык. Өндүрүлгөн алтынды улуттук банкка сатыла баштады. Мындан ары биздин алтын мурдагыдай болуп Швейцарияга чыгарылбайт, өлкө ичинде болот. Бизде 20 миллион доллар өлчөмүндөгү дивидендтер бар. Аны кыргыз алтын жыйнап сактап келген жана бул сумма биздин эсепке которулат, деди ал. Анын айтымында буга чейин операциялык ишмердүүлүк үчүн 49 миллион доллар каралган. Ошондой эле болжол менен 25 миллион долларга айланма насыя алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул келишим Каржы министрлиги менен жүргүзүлөт. Биз айына 50 миллион доллардан ашык алтын өндүрөбүз жана бул акча компаниянын ишин камсыз кылууга жетет, деди бөлтүрөк. Бактыбек Калмаматов жакында чоң кызматка барабы? Бул тууралуу Улут медиа порталы жазып чыкты. Анда айтылган маалыматтарга ылайык Бактыбек Калмаматов жакында чоң мамлекеттик кызматка бара турганын, ошондуктан ага карата каралоо жүрүп, бут тосуулар болуп жатканына токтолгон. Учурда элдик референдумдун жыйынтыгы чыгып, өлкөнүн жоопкерчилиги толук кандуу президентке жүктөлгөнү турат. Ошондон улам президент Садыр Жапаров революциядан кийинки өткөл мезгилде келген убактылууларды жаңы чакырыктарга жооп берген салмактуу кадрларга алмаштырууга ниеттенип турган учуру. Жакшы ниет жарым ырыс дегендей, президент мырза ички жана тышкы саясий абалды эске алуу менен өлкө аймагындагы саясий күчтөрдү улуттук идеологиянын тегерегине топтоону көздөп жатыптыр. Сталин айткандай, чындап эле кадрлар баарын чечери бештен белгилүү эмеспи? Анткени менен тууган урук, дос жар, тааныш билис принцибин эске алганда, чукул арада кадр саясатын оңдоп кетүү да оңой иш эмес. Ошол эле учурда президенттин кадрдык саясатына таасир этчү күчтөр кедергисин тийгизип, арабаны оңго солго тартары турган иш. Президентке болгон таасирин жоготуудан корккондор коркконго кош көрүнөт болуп, президенттин тигил же бул салмактуу саясатчылар менен кызматташуусуна жолтоо болгондор да жок эмес. Садыр Жапаров жакынкы күндөрдө кимге эмне сунуштаарын алдын ала билген амалкөйлөр күн мурунтан ортого от жагуу менен алек. Мына ошол азаматтар Садыр Жапаровдун Бактыбек Калмаматовго үлкөн кызмат сунуштаарын эшиткенден бери Калмаматовго каршы кара пиар менен алек. Эринбей отуруп, эски видеолорду кескилеп, бир жактуу жаман көрсөтүү менен убара. Кызыгы, силер кескилеген эски видеолордун толугун көрүп отуруп, 5 октябрдагы толкундоолорго Калмаматовдун кошкон салымы ат көтөргүс экен. Канткен күндө да Жапаров менен Калмаматовду кайраштыруудан өзүңөргө да, өлкөгө да пайда чыкпаарын билсеңер болгону. Көздүү мончок жерде калбайт эмеспи? Булак уат чекиткейжи. Кыргыз аргумент. Акаевдин ордунда башкасы болсо унчукпай отурмак. Кумтөр боюнча мурдагы президенттердин кимисинин учурунда канча алтын сыртка чыгып кеткени тууралуу маалымат чыкпады беле? Көрсө, Аскар Акаевдин учурунда оңбогондой эле чыгып кеткен экен. Экинчи орунда Атамбаевдин учуру алыптыр. Чамасы 2015-жылы СДПК шайлоодон жеңгенде алтындан алынган акчалар иштетилген окшойт. Бирок кеп башка экен. Кеп Акаевдин чечалап Акылбек Жапаровго асылгандыгында болуп жатат. Ал айтат, Жапаровду камаш керек деп. Ооба, эгерде алтын мафиясына тиешеси болсо, ким да болсо жооп бериши керек. Андай болгон учурда Акаев биринчи камалышы керек. Бул чындык. Мына 1990-жылдары жогорку саясатта жүргөндөр айтып жатышат. Ошол кезде Акаев алтын мафиясын коргоп, сактап, өзү баш болуп, ага кошулуп, Кыргызстандын мүлкүн уурдаган деп. Араматылык аксакал Турдакун Усубалиев алтын мафиясын катуу казып, кызыл папка даярдап, бүт жемкорлордун кылган кылыктарын далилдей топтоп, легендарлуу парламентке алып чыкмак болуп калбайбы? Акаев дароо парламентти таркатып, кызыл папкени жок кылган экен. Муну баары айтып жатышат. Башкасын кой, Кыргыздын чыныгы чыган уулу, таза саясий мамлекеттик ишмер Исанов качан кимдин колунан курман болду эле? Ага ким жооп берген? Ким жоопко тартылган? Муну тыкан иликтеп, түз күнөөсү барларды жоопко тарта турган мезгил келди. Бир мамлекеттин өкмөт башчысы курман болсо, эч нерсе болбогондой эле кала беришти. Бул адилетсиздик.
Эгер ошол барандуу иштеги адилеттик ордуна коюлбаса, анда башка адилетсиздиктер да жабылуу аяк болуп кала берет. Дүйнөлүк ысымы бар академик деп катуу баркташат Акаевде. Болсо болгондор, дүйнөлүк ысымы бардыр, бирок бир карапайым кишинин акылындай акылы жок экен. Ушундай кылмышты кылып, кылжып менен бууп, ошолордун айынан мекенине келе албай сыртта жүрөт да. Бирөөнүн башындагы чөптү сүйлөп өзүн актамыш болгону, бери эле болгондо акылсыздык. Ушу киши ушундай акылы менен кантип президент болду экен? Карыган сайын алжып баратканыбы? Азыркы бийликтер кылымда бир жасалчу улуу ишти колго алышты. Элге, мамлекетке таандык, бирок илгерки жемкорлор тарабынан чет элдиктерге садага чабылган алтынды кайтарып алышты. Бул нерсе оюбузга да келген эмес эле. Баракелде. Эми Акаев сыяктуу алжыган чалдарды укпай, алтынды элге иштетем деп аракет кылгандарды колдоп туралы. Кыргыздын колунан да алтын иштеткен келерлигин, дүйнөлүк аферисттерден адилеттикти талашып, жеңип алар күчү, акылы, билими бардыгын көрсөтөлү. Буга бизди бир гана ынтымак жана биримдик жеткирет. Бирге бололу. Туркия менен Кыргызстан аскердик тармакта кызматташат. 20-майда Коргоо министри Талайбек Өмүралиев Туркиянын Кыргызстандагы элчиси менен жолукту. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Министр Талайбек Өмүралиев менен Туркиянын Кыргызстандагы жаңы элчиси Ахмет Салыхлуган аскер тармагындагы азыркы абал менен келечектеги иштешүүнү талкуулаган. АКШ Эрдоганды антисемиттик билдирүүлөргө айыптады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Нед Прайстын айтымында Эрдоган жана башка түрк лидерлери зордук зомбулуктун көбөйүшүнө алып келген билдирүүлөрдөн алыс болушу керек. Бирок анын билдирүүсүнө кандай чакырыктарды талкууланып жатканы ачык айтылган эмес. Америка Кошмо Штаттары президент Эрдогандын жөөт элине каршы антисемиттик билдирүүлөрдүн кескин айыптап жана аларды арыздашууну күчөтөт деп эсептейт. Президент Эрдоганды жана башка түрк лидеринин айткандары мындан ары кийин дагы зордук зомбулукка алып келиши мүмкүн. Андыктан каардуу сөздөрдөн алыс болууга чакырабыз деген Нед Прайс. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаментинде Туркиянын президенти кандай сөздөрдү айтканы так айтылган эмес. Белгилей кетсек, 14-майда Туркиянын президенти палестиналыктарды израилдиктер менен болгон кагылышууда колдойт деп билдирген. Ошол эле учурда ал Израилди бардык чектен ашкан террористтик мамлекет деп атаган. Эрдоган мындай билдирүүлөрдү алгач жолу колдонгон жок. 8-майда ал террордук Израиль мамлекети Иерусалимдеги мусулмандарга аюусуз кол салып жатат деп айткан. Андан бир нече күндөн кийин Эрдоган Палестинанын президенти Махмуд Аббас менен болгон сүйлөшүүдө Израилдин террорун жана оккупациясын токтотуу үчүн колуман келгендин баарын жасайм деп убада берген. Булак репортер Чекит Кейже. Америка Орусияга сокку уруучу ракетаны 2023-жылы сыноону пландоодо. Америкалык армиянын карамагында узак аралыкка атылуучу гипер үнү менен жаңы ракета жасалууда жана бул курал менен Лондондон Москвага сокку урууга болот. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Андагы маалыматтарда жаңы ракета үн ылдамдыгынан 17 эсе ылдам учат жана кеминде 2777 чакырым алыстыктагы бутага таамай тиет. Ракетанын авторлорунун айтымында бул курал менен Лондон шаарынан Москвага түз сокку урууга болот. Ошондой эле бул ракета менен Тынч океандагы позициялардан Түштүк Корея, Тайвань, Япония, Филиппин жана Кытайдагы буталарды таамай атса болот. Жаңы ракета түздөн-түз транспорттук учуруучу контейнерлерден учурууга мүмкүн болгон жагдайда жасалып жаткандыгы белгилүү болгон. Ракетаны сыноо 2023-жылда пландаштырылган. Булак автор Чекит.com.